Бул сот не деп чечим чыгарып атат? Жок, сотто тилекке каршы бир канча мыйзам бузуулар бар да бул жердечи байке. Буйруктарын оңой эле жокко чыгарышып, кызыктар болгон адамдардын атына өткөрүп берип жүргөндүгү жөнүндө маалыматтарды алып атабыз. Бул кызыл китептин акыры мааниси барбы? Биз үйдө мындай спокойно жата алабызбы? Мен катышып жүрө берем, эмне кылайын? Ушул токтомду жокко чыгарып берген судьянын бир туугандары. Мына сизге калыстык сот адилеттүүлүгү деп атасыз го, мен сизге адилеттүүлүгүн айтып берип атам. Иштей турган мындай патриот балдар келсин, иштесин. Азыр толтура. Иштейм деген билими жогорку билимди бар. Технологияны жакшы билген, 3-4 тилди билген. Эмнеге бул адамдын үйү токтому жокко чыгарылды? Ошол мыйзамсыз документтерди жасаган адамдар силер камалган жоксуңар. Мыйзамсыз документтер менен жашаган жарандар үйүнөн чыгарылат, бирок мыйзамсыз документтерди жасап берген кадрлар дагы эле ушул жумушта иштеп келе береби? Кана адилеттүүлүк? Кана калыстык? Прокурор кызматкери сиздин жеке телефонуңузга байланышканга болбойт, мыйзам тыюу салат. Сиз надзорный органсыз, сиз буларды көзөмөлдөшүңүз керек. Көзөмөлдөөчү менен көзөмөлдө турган адам жеке телефондон байланышканы бул мыйзам бузуу. Ошондуктан прокуратура кызматы, УКМК кызматы, президенттин администрациясы же болбосо министрлер кабинетине кайрылабыз. Мен эч качан кайрылуу жасаган эмесмин. Бирок бул чыгарылышта мен кайрылам. Областтык прокуратура жана сот мекемесине барып көрөбүз, кандай болот экен ал жагы. Өтүңүз эчеке, өтүңүз. Эмне уруксат беге? Чоңуз, кимден уруксат сурашыбыз керек? Я. Как раз төрага керек. Биз төрагага келдик да. Эмне тоскоол болуп атат бул жерде? Төрагадан. Төрага эмес. Биз мыйзамдан уруксат алганбыз да негизичи. Баш мыйзам уруксат бергенде төрага же башка адамдар эмес. Мыйзам уруксат берип аткан жери бар да. Атым Али, фамилиям Ергешев. Эксперт, журналист болам. Эжекебизге бир суроо узатсак болобу? Атыңыз ким болот? Амана Милена Эркинбек. Милена эжеке мындай да. Уруксат кайсыл мыйзамда каралган? Сиз айтып аткан уруксат алыш керек дедиңиз го. Тарткан уруксат алышыңыз керек. Ошол кайсыл мыйзамда каралган? Анысын айта алмайм. Анткени андай мыйзам жок да. Кандай? Баш мыйзамды тебелеп өткөнүңүз болуп эсептелинет да. Жок мыйзамды айтып атпайсызбы? Эмне? Уруксат сураш керек деп. Уруксат сураш керек да. Кимден? Начальстводон. Кайсыл мыйзамда каралган? Точи бир мыйзам бар да. Мисалы менин ишмердүүлүгүм боюнча Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 2021-жыл 5-майында кабыл алынган мыйзамдын 10-беренесинде каралган. Сиз айтып аткан уруксат кайсыл беренеде каралган? Мен айттым. Любой жер эмес, бул мамлекеттик мекеме, бир любой жер эмес, биз мыйзамдуулук үчүн келип атабыз. Сиз айтпаңыз. Эжекебиз компетенциясы жок экен. Сиз антип айтпаңыз. Сиз эмне жерде биздин налог үчүн айлык алып турасыз. Мен сиздин жеке үйүңүзгө келген жокмун. Төрага кайсыл жакта болот? Жок, бизге бир кызматкер барбы мындай жол көргөзө турган? Тургула менден. Бир кызматкер барбы бизге мындай жол көргөзүп бере турган? Биз төрагага киришибиз керек. Смотрите, прием граждан у нас вторник и четверг. Сегодня какой день? Бүгүн жумуш күнү. Сегодня какой день? Жумуш күнү. Какой день недели, Байке? Айырмасы жок, жумуш күнү. Среда бүгүн. Да? Жумуш күнү. Среда. Прием граждан вторник и четверг. Мен сизге айтып атам. Мыйзамда каралган багыт боюнча Кайсы? жумуш ордунда турган кезде келип атам. Бүгүн жумуш күнү же кандай? Мисалы күнү. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю? Эже, сиз У нас айтып аткан положение. А тогда чүмө атасыз? Кыргызча айтсаңыз, мен орусча түшүнбөйм да. Жобо боюнча жарандарды кабыл алуу күнү. Так, вторник мен четверг билбейм кандай кыргызча болот. Бирок аны түшүнөт болушуңуз керек Деп кайсыл мыйзамда каралган? Мыйзам эмес, положение суда. Караңыз. Сиз сотто иштейсиз. Сотто иштейм. Жок, сиз сотто иштейсиз. Вот так. Мындай психология жакшы элебиз да. Андай өзүңүздү кармашыңызга карагандай деп атам да. Сиз сотто иштейсиз. Сиз мыйзам менен түздөн-түз иштешиңиз керек. Сиз өзүңүз мыйзамды бузатпайсызбы? Анда кандай болуп калат? Не знаю. Обратитесь в суд. Кандай? Сюда обратитесь. Четвергке чейин мен көчөдө жашайм, айтыңызчы. Анысы. Мен бомж болуп көчөдө жашайм. Чоңгуз. Не из-за нас, пожалуйста. Чоңгуз. Анда баары Сиз келечекте ким болосуз? Судья болосузбу? Кандай болосуз? Буйруган күнү. Эгерде ушул позицияңыз менен барсаңыз, кандай элдердин проблемаларын карап чыгасыз? Мен келип атам, мына жаран катары. Көрүп атасызбы кайдыгер мамилеңизди?
Хорошо dedim, хорошо. Бизди төрагага жолуктуруп койсоңуз эле болду деп атам. Жолуктуруп коюң, болду, сиздерден неме жок. Пусть өзү жооп берсин. Бұрыға шықпасын. Чыкпасын. Çıkmasın deyiptir. Төрага чыкпасын деп атат. Андай мыйзам жок да. Андай укук жок төрагада. Өз убагында окуганыңарда бүгүн силер менен мыйзам талашмак эмеспиз да биз. Ошо өз убагында окуган эмессиңер. Бүгүн келип силер менен мыйзам талашканга туура келип атат. 10-чу беренени окуп чыксаңыз. Окудуңуз да биринчи пунктты. Bildirүү окуу кепилденет деген. Мен сизге окуп берем. Жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик, түшүндүңүз, өзүңүз жооп берген жерге статуста келдик. Мамлекеттик органдардан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан маалыматтарды алуу, аларды жайылтуу, укугу жана ой пикирлерди эркин билдирүүгө укук кепилденет. Экинчиси, Кыргыз Республикасында цензурага жол берилбейт. Үчүнчүсү, Кыргыз Республикасында маалыматтык коопсуздук мамлекет тарабынан кепилдениш керек, коопсуздукка алынышы керек. Бул байкелер маалыматтарды коопсуздугун камсыздап беришке милдеттүү. Мен сизге баш мыйзамды окуп атам. Эми сиздин төрагаңыздын указаниясы боюнча бир да болсо мага статья айтып бериңиз, сураныч. Айта албайм. Андай мыйзам жок да, ошон үчүн айта албайсыз. Силердин төрагаңар керек бизге. Биздин төрагабыз ушул бул байкен маселесин чече албайт. Жок, чечиши керек эмес. Мага ушул төрага кызык болуп атат. Баш мыйзамдан да өйдө турган адам. Төрагабыздын фамилиясын билесизби, хотя бы сиз? Жок, кызык эмес. Мен кирип сурайм өзүнөн, бетме-бет отуруп. Кирүүгө кызыксыз, бирок адам Кызыктар болуп атам. Анткени ал төрага ким? Что биздин баш мыйзамдан да өйдө өтө турган адам. Мага кызык болуп атат. Мен сизге точь статьяларды айттым. Сиздин төрагаңыздын указаниясы боюнча бир да статья айткыла мага, мен кетейин макул деп. Ушул жерде иштейсизби? Ушул жерде иштейм. Ушундай укук бузууларды күзөтүп атабыз да азыр. Ошол укукту бир ченемдеп берсеңиз сиз. Камсыздап Бул берсеңиз. жерде безопасностьта карайбыз. Бул жака доступ жок бизде. Кандай? Бизде бул жака доступ жок, экинчи этажга. Бул жака доступ жок. Бирок сизге суроо. Ушул нерсе мыйзамдуу деп эсептейсизби? Жок, бул жакта безопасность болуш керек, ошон үчүн бул Эмненин безопасности? судьялардын безопасности. Судьялардын? Судьялар ушундай корголсун деген мыйзам каякта бар? Ага Жок, Анткени соттун зданиялары ачык болуш керек да элдерге. соттун зданиялары бул жака процесске любой убакта катышсаңар болот. Келиңиз, дагы мыйзамдашабыз сиз менен. Биз баралыбы, макул. Сизге керек жок. Жок, мен барам. Мен барам. Үйүмө алып койсо болот. Сизди ким жумушка алган? Менин департамент алган. Сизге ушундай элдер менен мамиле кылганга ким укук берген? Аке, ал эшик коопсуздук эмне үчүн деген? Коопсуздук эмне үчүн? Коррупциядан алдын алыш үчүн. Биздин киришибиз коррупция? Жок, негизинен жазып коюлган да ал жака, аке. Өзүңүз көргөнсүз, сиз азыр калып эле биякта эптеп эле провокацияга алып, Провокация эмес. Провокация кылып атпайсызбы? Мен оюмдан чыгар бир нерсе айттымбы? Мен сизди бөлө элекмин. Мен да бөлбөй туруңуз. Сиз провокацияга бияка алдырып бизди провоцировать этип, бета ашычактык менен сүйлөп атасыз сизге. Биз сизге жакшы түшүндүрүп жатабыз. Кыргызча да, орусча да түшүндүрүп жатабыз. Ал жака коопсуздуктун негизинде биз турага киргизбегиле деди деп айтты. Кайсы коопсуздук? Бизде оружие барбы? Же кандай? Коопсуздук именно оружие болгондо ганабы? Муунтабызбы кирип? Жок, именно угроза болгондо ганабы? Угроза болгондо коопсуздук жаралат да. Сиз түшүнбөй атасыз менин сөзүмдүчү. Сиз түшүнгүңүз келбейт атабычы. Түшүнгүңүз келбейт атасыз. Анткени түшүнүктүү бир нерсе айтпай атасыз да мага. Түшүнүктүү айтып атсам сиз болбойт. Түшүнүктүү жери кандай? Любой организацияда и коммерческая, и некоммерческая, юр полное положение бар анда. Сиз айтып аткан положение ички тартипте эми? Ички тартипке акыры биз баш ийебиз. Макул. Логично. Сизге суроо. Ички тартиптен баш мыйзам өйдө турабы, жокпу? Жок, баш мыйзамда ал жер көрсөтүлгөн эмес. Токтоңуз. Суроо простой болуп атат сизге. Ички тартиптен баш мыйзам өйдө турабы, жокпу? Өйдө турат, бирок деген жер. Баш мыйзам тоскоолдук кылбай аткан жерге ички тартип эч качан тоскоолдук кыла албайт турабы? Кандай? Бизге ал жакка өткөнгө баш мыйзам бөгөт койбой атат. Биз сизге түшүндүрүп жатабыз го. Биз положение менен деле иштейбиз да. Сиз положение менен эмес, сиз баш мыйзам менен иштеңиз, чоңуз. Биз экөө менен тең иштейбиз. Жок, биринчи орунда баш мыйзам туруш керек. Түшүндүрсөм. Кошуласызбы сөзүмө? Биринчи орунда баш мыйзам туруш керекпи? Биринчи орун бирок деген жери дагы барбы? Караңыз, баш мыйзамда мыйзамдар көпчүлүктүн кеңешмеси менен кабыл алынат. Аке, сиз түшүнбөй атасыз бизди. Ички тартиптен баш мыйзам өйдө турабы, жокпу деп атам. Өйдө турат. Өйдө турса, баш мыйзамдын негизинде ачып бербейсизби деп атам. Ачылбайт деп айтам.
Себеп? Айттым, прием граждан вторник и четверг деп Жоқ, андай тартып қаралған емес. Баш мыйзамда андай тартып қаралған емес. Көрсөтүлө турган болсо майдаланып кетет да анда. Майдаланып кетет да. Жоқ, силердин ишиңерге туура келбей калат. Майдаланып кетпейт эмес. Түшүндүрүп атам го сизге. Аха. Милиция, серьезно? Ооба. Эмне кыласың милиция чакырып? Укук деп ойлонуп атпайбы? Анан укук төбөлөп кетти деп мени эмне нарушник алып кетип калышабы? Чүз, сизге эмес, сизге карата эмес. Биз администрацияга карата. Ошол юридический академиялардагы агайларыбыз сабакты жакшы бергенде бир мындай болмок эмес. Жарандарды кетирип коюн. Сиз кетире бериңиз. Биз өзүбүздөн өзүбүз сүйлөшүп атабыз. Баке, бул кандай болуп калат эми? Сиз председатель эмес. Баш мыйзам уруксат берген жер бар да. Ошого айтып атам. Мыйзам жеке адамдарга карабайт. Баш мыйзам калыстыкка карайт. Баш мыйзам уруксат берип турган жерде жеке тартипте иш каралышы туурабы, туура эмеспи? Уруксат берген жерин көрсөтпөсү. Макул, мен сизге дагы көргөзбөйүн. Кыргыз Республикасынын 2021-жыл 5-майында кабыл алынган баш мыйзамынын 10-чу беренеси. Мен сизге баш мыйзамдын беренесин айттым. Эси жакары бул жак. Муну иштеп туруш керек. Коңуз алып. Жок. Жок, бул жака дос болбой турмайт. Жок, бул жака Баш мыйзам уруксат берип атпайт. Жок, мен үйүм Дебеңиз. Хорошо. Жок, бул жака Баш мыйзам уруксат берип атпайт. Жок, бул жака уруксат бере албайм. Сизге ким уруксат берип атат мындай? Уруксат бере албайм. Чыгып турасыз? Жок, сизге мындай движение кылганга ким уруксат Мен берип атат? сизди кармап бул жактан токтотуп турайын деп атам. Жок. Чыгып турасызбы? Токтотконго, бөгөт койгонго чара жок да бул жерде. Себеп көрбөй атам мен. Түшүнүп Бул атасызбы? жака көзгөн болбойт. Эсти Жалбат область сот приставтар кызматынын сот приставы Кожобеков Бекзат. Жок. Туура эмес тааныштыруу болду. Чеп коюңуз. Жок. Сиздин устапыңызда андай тааныштыруу көргөзүлгөн эмес. Председатель уруксат берсе мен кирсем. Жок. Баш мыйзам уруксат берген жерде председательден эч кандай уруксат алынбайт. Азыр. Келиңиз, сиз дагы таанышасызбы? Жок, пакет туруңуз, келиңиз. Жок, сиз келбейсизби? Сиз мыйзамдын өкүлүсүз да. Туурабы? Мен сиз менен эч нерсе талашпай элемин да. Ким болосуз? Атым Али, фамилия Мергешев, эксперт, журналист. Сиз ким болосуз? Орозбаев Санжар. Устав боюнча туура эмес тааныштыруу. Милицияга прапорщик Орозбаев Санжар. Устав боюнча дагы туура эмес тааныштыруу болду. Сиз тараптан. Устав боюнча кантип тааныштырылат? Жок, сиз камерага. Окей. Сиз устав боюнча мынантип тааныштырышыңыз керек. Билем, устав боюнча тааныштырыш. Сиз билбедиңиз ошону. Рахмат. Сиз токтосоңуз, ушунун камерасы жок десеңиз болбойбу? Жок, анткени мен журналистмин да. Журналист камерасы менен журналист да, билесиз да. Камера менен кирсек эмне өзгөрөт? Жеке өзүбүз кирсек эмне өзгөрөт? Суроо. Логически, кааласаңыз логически ответ берсеңиз болот. Без камера кирсек эмне өзгөрөт? Камера менен кирсек эмне өзгөрөт? Камера менен кирсе да, без камера менен кирсе да иштик өзгөрбөйт. Бир нерсе айтып коеюн, маалымат катары бир эле биз эмес, Кыргыз Республикасынын ар бир жараны уюлдук телефон болобу, профессиональный камера болобу, ушул жакка киргенге укуктуу. Силер антип эшикти жабып, тосуп, адамдарга бөгөт койгонго укугуңар жок. Анткени баш мыйзам мындай караган эмес. Биздин Кыргызстан баш мыйзам өз ордунда, өз сыйы менен иштебей атканы үчүн бүгүн өнүкпөй атабыз. Ошол баш мыйзамды ар бири башына төө кылып көтөрүп иштеткенде биз өнүкпөйбүз бекен. Түшүндүңүз да мени? Рахмат. Салам алейкум, Физике. Ассаламу алейкум. Эге кандай жакшысызбы? Атым Али, фамилия Мергешев, эксперт, журналист болом. Сиз ким болосуз? Төрағаның қатысуым алтын. Катчысы боласыз, э? Биз төрага келдик эле. Не вопростар менен? Жарандык вопростор менен. Жарандык. Жок, жарандык вопростордон мурда баш мыйзамды иштебестиги жөнүндө бир суроолор бар да. Биринчи өтөдөн бияка келген болчу камерамеч. Неге? Жок, токтоңуз. Неге болбойт? Болбойт ошого. Ошого эмес, конкретно статья менен көргөзүлгөн болуш керек. Шеге өтөрүңүз болбойт атам азыр бияка киргенчи. Уруксат бергенден кийин киресиң. Жок.
Подпилкеден жазар бар. Үйүнө Жок. келип аткан жокпуз да. Токтоңуз. Баш мыйзамда каралган бир статья менен айтыңызчы мага сураныч. Мамлекет ишкана берип тартканга болбойт да өз бул жерлерде. Келиңиз. Мен сизге мыйзам менен көргөзөм дагы. Ар бир кызматкериңизге ошол мыйзамды окуп келатам. Кыргыз Республикасынын 2021 жыл 5 майында кабыл алынган баш мыйзамынын 10 беренеси жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик да бул жер. Мамлекеттик органдардан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан маалыматтарды алууга, аларды жайылтууга кепилдик берилет. Көрүп атасызбы? Ошондо сиз коюп аткан бөгөт боюнча бир статья айтыңыз мага. Азыр мен айтпайын, анан кийин отто бар. Маалымат берип койсоңуз болот. Сиз кирип тартканга болбойт деп чектөө коюп атасыз бизге. Төрага эки эшикте отурат экен, эң кызыгы. Келиңиздер байкелер, эжекелер. Кызмат барбы бизге? Келдик, эми уруксаты жок, тарткан алган жок. Уруксат каяктан алынат? Уруксатты төрагандан уруксат аласыңар. Баш мыйзам уруксат берсе кандай кылабыз? Баш мыйзам уруксат берсе, өзүнүн согласиясы менен чыгып приёмго кабыл алат. Жок, сизге контр вопрос. Төрага уруксат бербей эле, баш мыйзам уруксат берсечи? Милдеттүү эмесмин, бирок кызматтасыз. Жана муниципалдык кызматкерлер жөнүндө мыйзамдар бир канча ирет каралганына карабай, бүгүнкү учурда ушундай талаш жагдайлар толуп тура. Кабарлап коеюн деген болчу, бирок бул жакта беседа болуп кетти го. Урматтуу жарандар, бир эле бизге эмес, мына мен ар бир кызматкерине Кыргыз Республикасынын баш мыйзамын кайталап окуп берип атам. Ар бир жаранга укук бар, бирдей. Ал укукту бузганга эч кимдин укугу жок. Себеби жок, чектөө эч ким кое албайт. Жүрүңүздөр биринчи этажга 10 залда кабыл алат. Мыйзамдын күчү менен келдик. Бул бермин деп эле ар жакка чыгып кете бербесин, давайте. Бул мамлекеттик кызмат. Эмне эмоциямыз? Эмне кылып атасыз? Эмне кылып атасыз эже? Чыгып биринчи этажга түшкүлө деп кыргызча айткан силерге. Түшүп ошол жерде бүткүлө түшөт азыр. Караңыз. Төрагага киргенге бир эле эшик. Бирок силер бизди 3-этаждан 1-этажга түшүрүп атасыңар. Таң калыштуу эмеспи? Жок, ошол дайга барып силерден жол. Төрагалардын кечирип коесуңар. Алтындан болгон бир жерлери барбы аларды? Кандай? Ошол дайга чөңүз бекер. Бизди бир эле эшик бар. Жок. Мыйзам жол берет мага киргенге. Азыр ушул жерде ылдыйда Мага направление керек эмес байке. Мага мыйзамдын өз убагында иштеши керек. ошону азыр сизге түшүндүрүп түшпөйсүзбү жолго? Жок. Ал төрагага киргенге бир эле эшик турат. Бирок мен 3-этаждан 1-этажга түшүшүм керек ошондо кандай болот? Жок. Жок байкелер. Түшүнсөк болот. Жок, түшүнүшө албайм. Баш мыйзамды сыйлабаган адамдарды мен эч качан түшүнүшө албайм. Түшүнүп атасыңарбы? Мен жашап аткан мамлекетте баш мыйзам биринчи орунда иштеши керек. Мен жашап аткан мамлекетте именно сот, прокуратура, милиция кызматкерлери баш мыйзамды токотер жеринде аткарышы керек. А милиция кызматкерлери мыйзамды эмес, буйрукту аткарып турган учурда кайсыл мыйзам жөнүндө сүйлөшүшүбүз мүмкүн? Азыр сиз жолуңузга жообуңуз келип атабы? Ооба. Ушул жерден. Жок, мен адресине келдим, кабинети ушул жерде. Мен анын үйүнө барбай атам, төраганын. Жооп бере аласың, ошол жерде тартып жооп алып бересиң. Сиз кимсиз? Катчысы болом. Тааныштырыңыз. Имар Учубак. Жок. Устав боюнча тааныштырыңыз. Устав боюнча эле тааныштырдым, андан соң Устав андай эмес силерде. Түшөрлү мен аттыңардан түшөн деп койсом болот. Ошону айтып атпайбызбы? Жок, өзү айтсын да, мен эмне кылат ал сизди жөнүн. Өзү айтсын, адам катары мындай. Сөзүңөрбү, өзү айтсак сөзүңөрбү? Ош чыксын, чыгып. Болуптур, азыр чыгып айтапты. Силер сурооңорго жооп берсе болду да туурабы? Жооп беришке ошол элеби? Мына жака чыгың. Сурооңорго жооп берет ал. Ассалому алейкум. Саламатсыздар. Байке кандай жакшысызбы? Жакшы. Атым Али, фамилиям Мергешев. Эксперт, журналист болом. Таанышсаңыз болот мен менен толук түрдө. Проект элбиз. Ооба. Ооба. Кали мырза. Байке, Тынччылыкпы? тынчылык эле. Сизге бир-эки суроолорубуз. Бул кызматкерлерби булар же адвокаттарбы сизге? Бул биздин сот приставтары. Кызматкерлер. Ооба. Бул биздин имаратта тартипти сактай турган Тартипти күч колдонууну билесиз да, по инструкция кандай көргөзүлөт? Астынан кабыл алайын деп. Бир эле нерсе кызык болуп атат. Эмне үчүн биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы эмес да, буйруктар иштеп атат бул жерде. Эмне буйруктар?
Сиз телефон аркылуу айтып турсуз. Ылдыйда тиги кыз утверждать этти аны. Төрага киргизбегиле деп айтты деди. Көрсөңүз керек, астында Кошулам. Бул жака киргизбегиле дегенде кайсыл мыйзамдын беренесине таянып айттыңыз ушул сөздү? Мага кызык. Кени деген жарандар болобу, ким болот? Биз үстүнөн кабинеттен адамдарды киргизбейбиз. Адамдар сиздин кабинетиңизге кирбесе бул кабинет эмне үчүн? Сиз жарандар адилеттүүлүк таппаса сизден эмне үчүн бул жер? Иш кабинети да. Иштер сыртта башаламан болотса, силер код коюп алып отурган эшиктер эмне үчүн? Урматтуу айылыңыз, астына түшсөңүздөр, азыр мен сиздер берген суроолорго жооп берейин. Жаман көрбөңүз. Жумуш күнүңүз 5 күн, Жумуш күнүңүз 5 күн. 2 күн отдельно бөлүнгөн. Калган 3 күнүңүзгө эмне үчүн айлык аласыз? Сиз эмне максат менен келдиңиз? Сен эжеке, успокойся, эжеке. Успокойтесь, ал деле Кыргызстандын жараны да. Жараны? Силер эмне жылмалап атасыңар ал баланы? Давайте сыртқа чөп, онынчы залда қалып. Давайте деген жок. Астыга чөп сиз менен. Жарандарга коюлган бөгөттөр боюнча отдельный бир суроо бар ылдыйда. Сиз өзүңүз мындай жеке хранилище банкта отургандай эле пароль койсуз го ал жака. Беке, сиз төрагасыз, сиздин кызматкериңиз. Сизге суроо. Бишкекте ушундай сот имараттары бар. Эмне үчүн силер ошондой пульт, парольдор менен койгон ворота эшикте Бишкекте жок. Бизге чейин установка болгон, биз ага жооп бербейбиз. Ошону койгон адамдарга ошол мезгилдеги адам таап, пожалуйста, суроо бериңиз. Дагы мыйзам. Мыйзамда ар бир игиле ошол игиле да мыйзамга баш игиле да монополия кылбагыла да. Тибегилечи мага? Тибегилечи? Сиз устав менен тааныстырганды кандай кылдыңыз? Жок, мыйзам жок. Сен эмессиз, субординация. Сен мага начальниксиң дедим. Я. Жок, бул устав бар да эжеке. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Бизге отчет бербеш керек вообще. Тартпа. Менен ал дистанцияны Кирсе болбойт. кармадым. Кирсе болбойт. Кирсе болбойт. Сиз үйдө эмессиз да, сиз жумуштасыз. Сиз кызматтасыз да. Сиз иштейсиз. Я, сиз кызматтасыз да. Сиз иштейсиз ушул жерде. Сиз кызмат абалындасызбы азыр? Жок, сиз ушул жерде иштейсизби? Жок. Анан калгандай бассаңыз болот анан. Бөгөт коюлган. Жакта каралган? Бөгөт. Жок эмес. Төрага менен сүйлөшкөн келген болсоңуз, түшпөйсүз айтты го. Түшөм деди ылдыйга. Сиз төраганы кызы же тууганы эмессизби? Төраган колунда иштейт. Баары сизден коркот го. Төраган колунда иштейт. Баары сизден коркот го. Мен төрага эле баш ийем, сага баш ийбейм мен. Сиз мыйзамга баш ийиңиз. Бас. Чоң кыз. Төрагага эмес. Сага баш ийбейм. Сиз мыйзамга баш ийиңиз. Күтүп калды. Төрагага эмес. Күтүп калды. Жок, мындай силер юридикалык баа бересиңерби кызматкериңерге? Еще как беребиз. Графиктер бар, гражданский, уголовный иштер саат менен каралып келет. Силер жолтоп атасыңар, мыйзамга силер жолтоп атасыңар. Чыгып приемга түшкүлө, давайте. Раз келдиңерби, давайте түшкүлө. Вот. Мына сотторго реформа. Бизде ушундай. Сиз төрагага эмес, мыйзамга баш ийиңиз. Мыйзамга да баш ийем, төрага да баш ийем, бирок сизге эмес. Жүрүң, ишип кетиңиз. Төрага жатат сиз. Жанагы кызматтык абалдын этикасы деген нерсе каралган да? Төраганы, мына көргөсүң, төраганы коргогон үчүнчү адам келди. Чынында ал өзүнө жооп берсин. Төраганы коргогону. Бизде төрагалардын авторитети аябай жакшы, бирок иш деңгээли анчалык эмес да. Жарандар үйүнөн ажыратылып калаткан учурда эч ким коргобойт, бирок төраганы сүт майлуу жеринде отурганда анын коргоочулары толтура. Көрөбүз, азыр биз туура эмес иш кылып атабызбы? Жок, туура эле. Мындай положение ар бир жаран менен болушу мүмкүн да. Кадрлар маселеси аябай жакшы каралып атат да, биздин сот реформасында. Аны биз Бишкектен улам көрүп атабыз. Бирок ички тартип менен баш мыйзамдын кагылышуусу Кыргызстанда аябай көп учуруп атат. Тилекке каршы кээде баш мыйзамга караганда ички тартип одоно иштеп кетип атат да. Кызыңыз айтып атпайбы, сизге баш ийем деп. Лично сизге баш мыйзамга баш ийиш керек кызматкерлер. Лично ошо сизге баш ийем. Ол сизди личный менен. Жок, бул кыз сизге эмне кылды? Жок, бул кыз эмес. Андан үйдөгү баары коркуп турган кыз бар экен. Ал мен сага да баш ийбейм деди, мен төрагага баш ийем деди. Ким? Милена деген кызыңыз. Эмне деп айтты ал? Мен төрагага баш ийем деди. Түшүнүп келем. Эми төрага ошо жетекчиликти жүргүзөт. Жеке байлап алган кызыңызбы, кандай?
саламаттарыңыздар, урматтуу журналисттер. Вот эмне үчүн биздин соттордо адилеттүүлүк жок? Анткени адилеттүүлүк эмес, адилеттүүлүккө чейинки ички тартип жок бизде. Милиция кызматкерлери келди. Ошо маселени сиз угасыз. Ассаламу алейкум байкелер. Кандайсыңар? Атым Али, фамилиям Эргешев. Эксперт, журналист. Проект эл билсин. Танышып жатсаңыз болот. Бектур байке таныштык. Биз бул жака мыйзам иштебегенден улам силерге кайрылганбыз. Мамлекеттик мекемелер элдер үчүн ачык да. Аны баарыбыз билебиз да. Бирок бул жерде эле мамлекеттик мекеме. Бирок жарандар үчүн жабык да. Жарандар үчүн эмес, жада калса журналисттер үчүн дагы жабык да. Бул мына эшик барбы? Мына эшик менен мына пульт. Бул мыйзамдын көрсөтмөсү эмес да. Менин оюмда. Бул менин субъектив оюм. Ага баа бере турган бир өзүнчө органдар бар да. Бирок мен айтып атам, эмнеге мындай кылып алды? Эмнеге баш мыйзам эмес? Өйдөдөгү жетекчиликтин указаниясы иштеп атат. Бизде баш мыйзам иштеш керек эле го Кыргызстанда деп ушундай талап коюп атабыз. Сиз өзүңүз бир мамлекеттин өкүлү катары кандай деп ойлойсуз ушуну? Булардын өзүнүн эмеси бар. Сиз жеме менен караңыз, биз текшерип көрөбүз. Жок, бул жер, мына эшикти карманып айтам сизге. Бул жер зона эмес. Бул жер СИЗО эмес. Бул жер ИВЕС эмес. Бул жер военный час эмес. Бул жер президенттин комнатасы эмес. Ошондо мен санагандардын кайсы бирине статус туура келип атат мына. Мына мен силерге журналисттер дагы, жарандар дагы уруксаты жок кыймыл жүргүзө албай турган зданияларды санап бердим. Жок, мен болгону уставга аракет кылыш керек да. Форма кийген адамдар устав менен аракет кылыш керек да, ар дайымчы уставга ылайык. Бул байкелерди мына этикалык комиссия деген нерсе каралат да ар дайым. Этикалык комиссия эмнени текшерип атат? Бул бир. Экинчиси, булар устав боюнча өзүн тааныштырганда билбей аткан кызматкерлер болуп атат тилекке каршы. Мен бир жөнөкөй жаран катары бул нерсени мен билип атам байке. Бирок силер кызмат учурунда форма менен туруп, уставду кандай тааныштырыш керек экенин билбей атасыңар. Менин талапым, менин максатым биздин Кыргызстан жакшы жагынан да көрүнүшү керек да. Жок, сиз мындай кылбайсызбы? Ушу бүгүнкү келген маселеңиз боюнча неме кылыңыз, зачем Кыргызстандын немесин проблемасын чечейин деп атасыз же? Ооба. Чечейин деп атам. Максат ушундай чоң жакшы максаттарым бар. Рахмат. Ушундай. Эми всегда айтпаш керек да, Кыргызстандын сотрудниктери мыйзам билбейт, андай кылбайт деп айтпаш керек да. Өзүңүзгө тиешелүү нерсени аткарбай атасыз даже. Мен сизди айттым, бияка жылып туруңуз. Түшүнүк кат берем, усуна берем, Залдар бар, адамдар бар. Жок. Өчүрбөй кое берет. Алар менин кыймыл аракетимди тартып атат. Эртең түшүнбөстүк болбош үчүн. Сиздин видеонун астында анда кылбайм, тергөө сүрө бар да. Өзүңүз турат. Тергөө сүрө? Тергөө эмес да бул. Сизин арыздооңуз барбы? Жок. Менин кагаздарыма камера чыгарыштын кереги жок. Бизде өзүбүздө Биз кагазды тартпай атабыз. Мен каяктан билем эмнени тартып атканыңызды? Кагазыңыз тетир карап турбайбы? Мен азыр камераңыз жанып турбайбы? Ошо айтып атам мен сизге. Действияңызды тартып берет, ал мыйзамдуу. Действиям менен менин кагаздарым башка да. Туурабы? Улан териңиз чыстанчы. Урматтуу мекендештер, мына силерге Жалал Абад шаардык административдик соту ушундай иштейт бизде мыйзам.